Bir günü Vahşi деген окуяны билебиz. Vahşi деген бул ислам динге чейин бул басо исламдын душманы эле, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң амекиси Хамза разияллаху анху өлтүргөн эле. Vahşi деген Vahşi ibn Harb ал пайгамбарыбыздын амекисин Хамза разияллаху анху ушул өлтүргөн эле. Анан кийин барып ислам дин таркап, ислам күчүнө келгенден кийин ал кат жазат. Маккада туруп алып Мадинага кат жазат. Катта ушул жазат: "Инни уриду ан аслама", мен ислам динди кабыл кылгым келип жатат дейт. Мен ислам динге кирип, ислам динди кабыл кылгым келип жатат деген катты Меккеден Мединага пайгамбарыбызга катты жиберет экен. Бирок дейт: "Валакин ямнауни анил ислам аяту минал Кур'ан", бирок мен ислам динди кабыл кылайын десем, ушул аят мени тосуп коюп жатат дейт. Кайсыл аят десе, ал ушу сизге ey пайгамбар Мухаммад алейхиссалам, бул сизге түшкөн аят эле. "Валладина ла яд'уна ма'аллахи илахан ахар ва ла яqtuluna an-nafsa illa harramallahu illa bil haqq ва ла yaznun ва ма яф'ал залика ялqa асама". Ушул аят кимде-ким Аллах субханаху ва таалага эч бир шерикти кошпогон болсо, Аллах менен башка бирөөнү Кудай деп чакырбаган болсо, дуа кылбаган болсо, жана бир нафсты бир акысыз өлтүрбөгөн болсо, жана зына кылбаган болсо, мына ушул адамдар Аллах субханаху ва таалаган барат, таза бойдон болот деп. Эгерде ушул үчүн кыла турган болсо, анда Аллах насында күнөөкөр болуп барат dedi. Десе айтат: "Ва инни кад фаалту хазиги ла-шей саласа". Бул аятта үч нерсе айтылып жатат. Аллага шерик кошпосо, анан кийин бир нафсты адилетсиз, бир адамды, бир жанды адилетсиз өлтүрбөсө, жана зына кылбаса деди. Бирок айтат, ушул айтат, Вахши айтат: "Мен дейт ушу үчөөнтөн кылып койгон дейт. Аллага шерик кошконмун. Мен бир адамдарды дейт адилетсиз өлтүргөнмүн, жана зына да кылып койгон болчумун дейт. Фахалли мен тауба, эми мен тооба кылсам болобу, бир жол барбы мага тооба кылганга дейт. Дегенде ушунда аят түштү: "Илля ман таба ва амана ва амила солихан ва амила амалан солихан фа улаика юбаддилуллаху сайятихим хасанат". Фуркан сүрөсүнүн 70-аят Аллах түшүрдү. Бирок кимде-ким тооба кылса, жана барып Аллахка иман келтирсе, жана жакшы амалдар кылса, ушул адамдарга Аллах субханаху ва таала жаман иштерин жакшы иштерге айландырып салат деди да. Үч нерсени айтты. Ким тооба кылса, ким иман келтирсе, жана жакшы амалдарды кылса, Аллах таала алардын жаман иштерин жакшы иштерге айландырып салат деди. Анан ушул аятты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Вахшиге кайра жазып туруп жиберип койду да. Жибергенден кийин аны Вахши ушул катты окуп алып, анан айтты: "Бул жерде үч нерсе айтылган экен, үч шарт айтылыптыр. Тооба кылса, иман келтирсе, жакшы амал кылса деп жазылып турган экен. Мейли мен тооба кылайын, мен иман келтирейин, бирок мен айта албайм дейт, мен жакшы амалдарды амалан солиха деп шарт келатат. Мен жакшы амал кыла аламбы же кыла албаймбы деп мен айта албайм деди, билбейм деди. Деген шарт турбайбы деди. Ошондо барып кайра катты жибергенде Аллах субханаху ва таала дагы аят түшүрөт. "Инналлаха ла ягфиру ай юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша". Аллах субханаху ва таала ага шерик келтиргенди кечирбейт. Кайсы нерсе Аллахга шерик келтиринип, ширк келтирилген болсо Аллах таала ошол күнөөлөрдү гана кечирбейт. Калган Аллах субханаху ва таала кимге кааласа, бардыгын Аллах таала кечирет деди. Анан кийин Аллах субханаху ва таала ушул аят түшүрдү: "Эй өзүнүн жанынан зулум келгендер, зыян келтиргендер, Аллахнын рахматынан мээрими үзбөгүлө" дегенде аятты түшүргөндө, ушул катты кайра пайгамбарыбыз Вахшиге жибергенде, ал ушул карап туруп бүт шарттар аткарылды. Эми барып туруп ал барып Мадинага барып ислам динди кабыл кылган экен. Ошондуктан ким тооба кылса, иман келтирсе, жакшы амалдар кылса, Аллах субханаху ва таала бардык жаман иштерин жакшы иштерге Аллах таала айландырып коет экен. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد